Assalamu alaikum урматтуу достор, амансыздарбы? Бардыгыңыздардын тутуп жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Ороз айында кылып жаткан ибадаттарыңыздарды дагы Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Урматтуу достор, бүгүн мен сиздер менен адам жашоосундагы эң зарыл болгон темалардын бирөөсүн талкуулайын деп жатам. Ошол боюнча сүйлөшөлү деп жатабыз. Мисалы үчүн биз жашоодо бардыгыбыз эле проблемага, түйшүккө, көйгөйгө кабылабыз. Ошол түйшүккө кандайдыр бир жашообузда чечим кабыл алышыбыз керек болсо, кээ бирөөлөр бирөө менен кеңешкенди жакшы көрөт, ал эми кээ бирөөлөр болсо өзүнүн оюн туура кылып, өзүнүн оюн бербей, көкпеттик кылып, ээн баштык кылып, башка бирөөлөр менен кеңешпейт да. Эми биз бул тууралыкты кеңешүү керекпи же кеңешпөө керекпи, кандай кылуу керек, муну кайсыл жактан алып карайбыз, тууралыкты, акыйкатты каяктан табабыз дей турган болсоңуздар, урматтуу достор, азыркы мезгилде жер бетинде 8 миллиард адам боло турган болсо, ар биринин ой пикирин сурай турган болсоңуз, 8 миллиард түрдүү ой пикир айтат да сизге. Ошондуктан Кудай Таала бизди, адамзатын жаратып туруп, бизге эмнени берди? Инструкция берди да. Ал Кудай Тааланын жараткандын китеби. Пайгамбарыбыз айтты: эгерде силер эки нерсени кармансаңар, эч качан адашпайсыңар деди. Эң биринчиси китабаллахи ва суннати, Алланын китеби жана менин сүннөтүм деди. Демек шариат, эгерде биз шариатты, динди кармана турган болсок, акыйкат мына ошол. Эгерде ар бир адамга кой бере турган болсок, ар ким өзүнүн оюн айта бере турган болсо, анда ой пикир, адамдардын ой пикири эмне болбойт, түгөнбөйт да. Ошондуктан бири-бирине окшош эмес, проблема жарала берет. Демек, мен эгерде жеке оюмду сиздерге айта турган болсом, урматтуу достор, анда менин оюм дагы ката болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан башында айтып коем, дегенде эле биз ислам дини боюнча кеңешүү керекпи же кеңешпөө керекпи, кандай кылуу керек, акылдашуу керекпи, акылдашпоо керекпи, мына ошол жөнүндө кеп кылабыз. Негизи эле ислам шариятында, урматтуу достор, кеңешүү бул сүннөт болуп саналат. Хасанул Басри рахматуллаху алейхи өзүнүн китебинде Адабуд Дуnya ва Дин деген китебинде сүннөт деп айткан. Анан жалпысынан негизи кээде важиптин деңгээлине дагы көтөрүлүп калат. Милдеттүү түрдө кеңешүү керек болот, кээде сүннөт болуп калат же кээде мустахаб болуп калат да. Же болбосо кабылган абалга жараша кеңешүү, акылдашуу, советтешүү сүннөт же важип же мустахаб болуп бөлүнөт. Негизи жалпысынан эле сүннөт деп айтылат. Эми караңыздар, урматтуу достор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалык даанышман зат, Саййидул Мурсалин, пайгамбарлардын төрөсү деп айтылат. Бирок ошого да карабастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала Куранда эмне деп айтты? Вашавирхум фил амри деп айтты да. Вашавирхум фил амри, сахабалар менен сен өзүңдүн ишиңде кеңешкин деди да. Алар менен кеңеш талкуула деп, акылдаш деп айтты да. Алардын дагы оюн сура деп айтты да. Демек Куран дагы эмне жараткан дагы бизди, пайгамбарыбызды, дүйнөдөгү эң даанышман затты дагы, пайгамбарды дагы эмне деп айтып атат? Кеңеш деп айтып атат да. Тескерисинче кээ бирөөлөр бизде бар, мисалы үчүн өзүнүн оюн өзүнүн пикирин, өзүнүн оюн бербей, меники эле туура да, ал айта берет, тиги сүйлөй берет деп туруп, же бир даанышман адам менен сүйлөшпөй, же бир аалым менен кеңешпей, же бир специалист менен кеңешпей, же бир мындай бир иштин көзүн билген тажрыйбалуу аксакал менен дагы кеңешпейт да, мисалы үчүнчү. Бул өтө жаман. Ошондуктан эмне экен, динибизде кеңешүү аябай жакшы. Эми караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, ал-машурату хисну минан надамати", кеңешүү деди. Пайгамбарыбыз кеңешүү бул өкүнүчкө калкан деди, өкүнүчтү тосот. Ва аманун минал маламати, өзүңдү жемелөөдөн аманчылык деп айтты да. Демек кеңешкен адам бул өзүнү эмне кылат экен? Өкүнүүдөн тосот жана ошондой эле жана өзүнү жемелөөдөн эмне кылат? Арылтат. Башка бирөөлөр менен ушун менен кеңешсем болмок экен да, ушундай кылсам болмок экен да деп кийин өкүнүп калбайт дейт да. Эми вакала алейхи салату вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка
башка хадисте айтты: "Ма хаба ман истихара". Ким деди истихара намазын окуй турган болсо, бир чечим кабыл алуунун алдында туруп, тияр намазын окуй турган болсо, ийгиликсиздикке учурабайт деди. "Вала надима ман исташара". Кеңешкен адам эч качан өкүнбөйт. Кеңешкен адам өкүнбөйт. Вала ифтaqara man iqtasada. Ал эми ким үнөмдүүлүктү, экономичный, үнөмдүү болгон болсо дайыма, демек ал адам эч качан эмне болбойт деди, кедей болбойт деп хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Демек бул жерде 3 нерсени айтты. Биринчиси, ким деди истихара намазын окуган болсо ийгиликсиздикке учурабайт. Биринчиси, экинчиси, ким кеңешкен болсо өкүнбөйт. Үчүнчүсү, ким дайыма үнөмдүү боло турган болсо, ал эч качан кедей болбойт деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Андан кийинкисинде вакала ман у'жиба би ра'йихи далла ва ман истагна би аклихи залла деп айтты да. Ким деди пайгамбарыбыз өзүнүн оюна таң калып гордый боло турган болсо, ким өзүнүн оюн эле туура кылып, ээн баш болуп, мисалы үчүн өзүнүкү эле туура деп, өзүнүн оюнан мындай баягы сыймыктанып гордый болуп, өзүнүкүн бербей көкпөт болот го. Ошондой боло турган болсо адашат деп айтты. Пайгамбарыбыз адашат деп айтты. Ва ман истагна би аклихи, ким жалаң эле акылыга таянып ала турган болсо деди, жалаң эле акылыга таянып ала турган болсо, анда эмне кылды деди, ката кетирет деди да. Мен аябай умныймын, мен эле чечем, мен акылдуумун дей турган болсо, өзүнү башкалардан акылдуу тута турган болсо, анда пайгамбарыбыз эмне деди? Залла деп айтты да. Залла дегени бул ката кетирүү, төмөн түшүү дегенди билдирет. Демек, урматтуу достор, эмне кылыш керек экен? Өзүңдүн оюң менен өзүңдү башкалардан кыйын тутуп, мен булардан акылдуумун, мен кеңеш сурабашым керек, өзүм деле биле берем дегенди кой, урматтуу бир тууган. Бул туура эмес экен. Ва қалал имаму Али каррамаллаху важха, Али радиаллаху анху, аны Аллах таала жүзүн сыйлоо кылсын, айтты: "Ни'мал музаратул ал-мушавара ва би'сал исти'дадул истибдад" деди. Эми кандай жакшы колдоо кеңешүү деди. Кеңешүү бул советтешүү, бул поддержка деп айтты да Али радиаллаху анху. Бул поддержка. Ал эми өзүнөн өзү ыраазы болуп, өзүнү жалаң эле өзүнүкү меники туура деген бул кандай жаман деп айтты да. Бул кандай жаман деп айтты. Ва кала Умар ибн Абдул Азиз, Умар ибн Абдул Азиз айтты: "Иннал машурата вал муназарата", кеңешүү жана дискуссия кылуу, талкуулоо, кеңешүү жана дискуссия кылуу, баба рахматин, бул өкөсү мээримдүүлүктүн, рахматтын эшиги деп айтты. Мээримдүүлүктүн жана рахматтын эшиги. Көрдүңүздөрбү, кеңешүүгө демек кеңешүү аркылуу эмне келет экен? Рахмат, мээримдүүлүк келет деп атат да. Бул эшик. Вал мифтаха баракатин, жана бул берекенин ачкычы деп атат. Берекенин ачкычы кеңешүү. Ла ядиллу маахума ра'юн, бул өкөсү менен кеңешүү жана талкуулоо аркылуу эмне болбойт деди? Бул бир ой адашпайт деди да. Ошону ким аткара турган болсо, эки нерсени кеңешсе жана талкууласа, вала юфкаду маахума хазмун, муну менен бийик дарачаң ылдый болуп кетпейт деди. Эгерде бирөө менен кеңешсең деп айтты да. Демек, урматтуу достор, кеңеше турган адамдар дагы бар. Азыр биз сизге ошол боюнча дагы айтып беребиз, Кудай буйрса, кеңеше турган адамдар боюнча эң биринчи кеңешкенде, урматтуу достор, Та'лимул мутааллим тариқат тааллум деген китепте мынтип айтат: "Вашавир фи амрика лазина яхафуна Аллаха таала", сен ишиңде дейт, Кудайдан корккон пенделер менен кеңешкин. Кудайдан корккон пенделер менен кеңешкин дейт. Кеде Кудайдан коркпогон адам менен кеңешип алсаңыз, ал сизди адаштырып, туура эмес кеңеш берип коет. Ошондуктан эң биринчи эмне кылышыбыз керек? Кудайдан корккон адамдар менен кеңешишибиз керек. Түшүнүңүздөрбү, урматтуу достор? Ошон үчүн Кудайдын жолунан адаштырбаган адам менен кеңешүү керек ишиңизде. Эми, урматтуу достор, биз сиздерге азыр кандай адам менен кеңешүүнү айтып беребиз. Эң биринчиси 5 сапаты бар адам менен кеңешүү керек. 5 сапат анда болушу керек. Эң биринчиси тажрыйба жуурулушкан. Мынтип айттым, китепте айткан экен, мен китептен айтып атам негизи. Тажрыйба жуурулушкан толук акыл. Тажрыйба жуурулушкан толук акылдуу адам менен. Акылы дагы бар, анан тажрыйбасы дагы бар. Илими бар, акылы бар, тажрыйбасы бар. Түшүнүңүздөр, илими, акылы бар, ой жүгүртүүсү жакшы, анан тажрыйбасы бар.
тажрыйбасы бар адам менен кеңешиш керек. Биринчиси, бул боюнча эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Истаршидул акила таршуду". Акылдуу адамдан туура жолду көргөзүүсүн сурагыла. Акылдуу адамдан туура жолду көргөзүүсүн сурагыла, баягы эми показания берүүсүн сурагыла. Таршуду, туура жолго түшөсүңөр деди. Баягы ишиңер туура болот деген мааниде. Вала таасуху фатандаму. Акылдуу адамга тоңмоюндук кылбагыла, өкүнүп каласыңар деди. Демек, акылдуу адамдын айтканын аткар, ошондо өкүнүп калбайсың деп жатат да. Акылдуу кимди ошондо? Акылдуу, тажрыйбалуу, илимдүү адамдын. Андан кийин данышман айткан экен, эки түрдүү адам менен кеңешпе деп айткан экен. Эки түрдүү адам менен кеңешпе. Биринчиси, караңыздар, жакшылап маани бериңиздер, практически айтам, урмат. Эки түрдүү адамдан кеңеш сураба. Биринчиси, өзүнүкүн туура деп билип, өзүнүкүн бербеген көкпет жаштан кеңеш сураба. Экинчиси, көп жашап туруп, акылын иштетпеген карыдан кеңеш сураба. Көп жашап туруп, бирок акылын иштетпеген карыдан кеңеш сураба dedi. Вакилар ли раджулин, bir kişiге айтышкан экен да, мин абсин, абс деген уруудан bir kişiге айтышкан экен. Ма аксару савабукум, силердин бул көбүнчө иштериңер туура болуп чыгат. Бунун сыры эмнеде? Dese, qala nahnu alfun rajulin wa fina hazimin wa nahnu nuti'uhu fa ka'annama alfu hazimin. Bu kişi aytkan eken, biz 1000 kişiyiz. 1000 kişiyiz. 1000 kişinin arasında bir geni var, bir akıllı adamımız var, zirek adamımız var. Biz oşoğo baş iyebiz, oşonun aytkanını kılabız, как будто biz 1000 akıllı adamdayız degen eken. Карасаңыз, bir акылдуу гений адамды угабыз, как будто биз 1000 акылдуу адамдайбыз дейбиз. Бардыгыбыз акылдуудайбыз деген экен да. Ошон үчүн эмне эң биринчи акылдуу гений адамды угуш керек, аны эмне кеңешин угуш керек, аны сап башына коюш керек болот. Важаа фил мансурил хикам, бул данышмандыктарда келген экен. Куллу шайин яхтажу илал акли. Ар bir нерсе акылга мухтаж. Ар bir нерсе акылга мухтаж. Вал аклу яхтажу ила таджаруби. Ал эми акыл болсо тажрыйбага мухтаж. Бардыгыбыз эле жаштар, мисал үчүн бардык адам затында акылы бар, туурабы? Жаштарда деле акылы бар, мисал үчүн жаштарда акыл бар. Бирок жаштарда эмне жок, урматтуу достор? Жаштарда көбүнчө тажрыйба жок болуп калат. Ошондуктан тажрыйбалуу адамдан, баягы анан дагы бир сөз бар го, тажрыйба десе эле эми сөзсүз жашап өтүш керек деген сөз эмес, көптү жашаган эмес. Кыргыз элинде сөз бар го, айыбдан көп жашагандан эмес, көптү көргөндөн сура дейт го. Кээде жаш болуп деле көптү көрүп койгон болушу мүмкүн. Ошондуктан мында көптү көргөн деген мааниге дагы келип чыгат да. Урматтуу достор, мына ушинтип биринчиси айттык, биринчи биздин кеңеше турган адамда тажрыйба жуурулушкан толук акылдуу адам болуш керек экен. Ал эми экинчисинде диндар, такыба адам болуш керек. Экинчиси сиз кеңеше турган адам. Биринчиси эмне болду? Тажрыйба жуурулушкан толук акылдуу адам, толук тажрыйбасы бар, илими бар, тажрыйба жана акылы толук, ой жүгүртүүсү сонун адам. Экинчиси болсо бул диндар, такыба адам болуш керек. Эмне үчүн диндар, такыба адам? Диндар эмес, такыба эмес адам, Кудайдан коркпогон адам, гарантия берип айтам, урматтуу достор, сиздерди адаштырып коет. Сизди адаштырып коет. Кудайдын жолунан адаштырып коет. Коркпостон сүйлөй берет. Муну мындай кылсаң мындай болот. Муну мындай кылсаң мындай болот деп сизди жаман күнөө иштерге деле буйруп коюшу мүмкүн. Кылмышка деле буйруп коюшу мүмкүн. Ошондуктан эмне деп атат? Диндар, такыба адам менен кеңеш, ошондо адаштырбайт сизди. Бул боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Руия анин набий саллаллаху алейхи ва саллям аннаху qala: "Man arada amran fashawara fihi imra'an musliman waffaqahullahu lil arshadil umurihi." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ким бир ишти каалап, ким бир маселени каалап, ал боюнча бир мусулман адам менен кеңешсе, бир мусулман адам менен кеңеше турган болсо, Аллах Таала ал адамга
эң жакшы иштерге ийгилик берет деди. Эң жакшы иштерге топук берет деди. Ийгилик берет, көргөзмө берет деди. Көрдүңүздөрбү? Демек таква адам, мусулман адам менен кеңешиш керек экен. Барып алып, анан дини жок, башка бир баягындай сизди дискотекага бар, жана башка бир бузук жерлерге деле бара бер, арам деле жей бер деген адамдар менен кеңешүүнүн кажети жок. Вал хаслату салиса, үчүнчү өзгөчөлүк, урматтуу достор, эң маанилүү үчүнчү өзгөчөлүгү, сиз кеңеше турган адамда ушул сапат болуш керек. Симпатия, ичитардык жок болушу керек. Ичитардык жок болушу керек. Сизге кеңеш берип туруп, эгерде сизге ичитардык кыла турган болсо, бул өтө жаман да. Ичитардык кыла турган болсо өтө жаман. Анан ушул жерде дагы бир нерсени өзүмдөн кыстырма кыла кетем, урматтуу достор. Мисал үчүн кээде өзүңдүн баягы кесиптешиңден дагы кээде кеңеш сурасаң, ал сага көрө албастык кылып, туура эмес айтып коюшу мүмкүн да. Мисал үчүнчү, сизди ошол бир ишти, бир проектти баштайын деп аткан болсоңуз, бул болбойт деп туруп, мисал үчүн сиздин көңүлүңүздү түшүрүп коюшу мүмкүн. Ал сизди өзүнө конкурент деп билет. Конкурент деп билгендиктен сизди ошол иштен кайтарып коюшу толук ыктымал. Мен деле, мисал үчүн, мен орус тилчи болсом, мисал үчүн орус тилинен сабак бере турган болсом, барып бир орус тили мугалиминен кеңеш сурай турган болсом, ал мени өзүнө конкурент деп билип, мага туура эмес кеңеш берип коюшу мүмкүн. Адамзат, мисал үчүн, көрө албастык кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан эмне кылып, баягы сизге кеңеш бере турган адамда сизге карата симпатия болуш керек. Ошол адамга ошол адам сизге чын дили менен, ак көңүлдүүлүк менен сизге кеңешин бериши керек болот. Шарты мына ушундай. Эгерде сиз баягы адамдын сизге көрө албастык кылып жатканын, көрө албастык кыла тургандыгын билсеңиз, ичитардык кыла турганын билсеңиз, ал адам менен кеңеш бере койгонуңуз жакшы болот. Себеби бул адам сизди жолдон кайтарып коет. Ошон үчүн, урматтуу достор, мен сиздерге дагы айтам, эгерде сиздер бирөөгө кеңеш бере турган болсоңуздар, чын дилиңиздер менен, ак көңүлдүүлүк менен, көрө албастык кылбастан кеңеш бериңиздер. Дагы өзүм тажрыйбамдан бир нерсени кыстырма кала кетем бул жерге, урматтуу достор. Мисал үчүн, көпчүлүк адамдарда, мен мугалим катары айтам, мисал үчүн көпчүлүк адамдарда, көпчүлүк мугалимдерде же устаттарда, тренерлерде, кеңеш берүүчү адамдарда, мисал үчүн ушундай позиция бар, бирок аны ачык айтпайт сизге. Мисал үчүн, сен канчалык кыйын болсоң бол, бирок менден өтүп кетпе деген позициялары бар көпчүлүгүндө. Канчалык кыйын болсоң бол, бирок менден өтүп кетпе. Канчалык ийгиликтүү болсоң бол, бирок менден өтүп кетпе деп дегендей түр көргөзүшөт да, баягы кыймыл аракеттерин карап байкап отурсаңыз, мына ошондой болот да. Ошон үчүн эгерде мен мына чыныгы мугалим боло турган болсом, мен окуучумдун менден өтүп кетишин чын дилим менен каалайм. Менден кыйын болуп кетишин каалайм. Менден кыйын болуп кетсин. Менден алда канча өтүп кетсин деп тилек кылып, ар бир адам дуасын бериш керек. Ар бир адам тилегин кылыш керек. Бирок көпчүлүгүндө бул сапат жок, урматтуу достор. Кудайым бардыгыбызга ушундай сапатты насип кылган болсун. Андан кийинки төртүнчү өзгөчөлүгү, баягы сиз кеңеше турган адамдын төртүнчү сапаты, ушундай сапат зарыл болуш керек, сапаты болуш керек. Анда акыл эси соо, ой жүгүртүүсү туура болушу керек. Акыл эси соо, ой жүгүртүүсү туура болуш керек. Акыл эси соо, ой жүгүртүүсү туура болуш керек. Кээ бир адамдарга мисал үчүн таң каласың да. Кээ бир адамдар баягы психически больной адамдар менен кеңешет. Баягы ойлоруну карап кала турган болсоң, бир ою шариатка дал келбейт, бир чындыкка дал келбейт, бир окумуштуулардын, мисал үчүн светтик окумуштуулардын айтканына дал келбейт, бир эксперименттерге дал келбейт да. Анан баягы адамдын, психически больной адамдын, бир туура эмес адамдын кеңештерин угуп жүргөндөр бар. Мисал үчүн коомчулукта да, ал адаштырып эле бирдемке болуп, уят эле болуп жүрөт да. Тескерисинче ушундай адамдардын баягы артынан ээрчиген адамдар көп болот да. Психически больной адамдардын, ой жүгүртүүсү соо эмес адамдардын, бир баягы коомчулукта маданиятсыз адамдардын баягы ээрчүүчүлөрү, аркадан чуркагандары көп болот да тилекке каршы. Демек, сиздин тренериңиз же сизге кеңеш бере турган адам эң биринчиси эмне болуш керек экен? Соо болуш керек. Соо, урматтуу достор. Акыл эси соо, анан ой жүгүртүүсү туура
болуш керек. Төртүнчү шарты ушундай болуп атат. Котин мин хаммин котин ва гоммин шагилин деп атат да. Жана ошондой эле бирөөдөн сиз кеңеш сурап атканыңызда ал адам кубанып же кайгырып жаткан болбош керек да. Ушул абалга да эми карап көрүшүңүз керек болот. Кубанып жатканда сиз бирөөдөн кеңеш сурай турган болсоңуз, ал баягы позитивный кеңеш берип коюшу мүмкүн. Эгерде сиз бирөө мисалы үчүн кайгырып турган болгон болсо, сиз андан кеңеш сурасаңыз, ал негативный берип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн баягы орто абалда болуп турганда, эмоционалдык абалы орто болуп турган кезде кеңеш сурасаңыз, ошондо сизге туура кеңеш берет деп бул жакта китепте айтып атат, урматтуу достор. Андан кийин 5-чи өзгөчөлүгү, сиз кеңеш сурай турган адамдын 5-чи сапаты ушундай болуш керек. Ан ла якуна лаху фил амри мусташар горадун ютабиуху. Ошол кеңеш берген адам сизди кандайдыр бир максатта колдонбошу керек. Эң маанилүүсү, сизге кеңеш берген адам, сизге совет берген адам сизди кандайдыр бир максатта колдонбошу керек. Азыр кеңеш бер, болду, бүттү, үзүл андан. Ошого кеңеш берип баягы манипуляция деген нерсени колдонбошу керек. Түшүнүп атасызбы? Манипуляция кылып, ушул келечекте ушул мага бир пайдасын берип калса экен деп туруп, баягы жең ичинен сизди башкарбашы керек болот. Кеңештери аркылуу жең ичинен сизди башкарбашы керек болуп атат. Манипуляция кылбаш керек болуп атат. Түшүнүп атасыздарбы, урматтуу достор? Мына ошондуктан эгерде сиз кеңеше турган болсоңуз, ушул 5 сапатка, ошол сиз кеңеш сурай турган адамда ушул 5 сапат барбы, жокпу, ошол нерсеге карап көрүңүз. Биринчиси, тажрыйба жуурулушкан, толук акылдуу жана илимдүү адам болуш керек. Биринчиси. Экинчиси, диндар, таква адам болуш керек. Сизди адаштырып койбош керек, кылмышка, күнөөгө буйрубаш керек. Үчүнчүсү, сизге көрө албастык жана ичи тардык кылбашы керек. Сизге карата симпатия болуш керек да. Төртүнчүсү, акыл эси соо болуш керек. Акыл эси соо, ой жүгүртүүсү туура болуш керек. Бешинчиси, сени кандайдыр бир максатта манипуляция кылып башкарып койбош керек. Бир максатта колдонбошу керек. Ошол кеңеши менен. Мына ушундай адам боло турган болсо, сиз андан кеңеш сурасаңыз болот, урматтуу достор. Кеңешүү шариятыбызда ал-машура деп койдук, же мушавара деп коет, же биздин тилде уккан болсоңуздар керек, машвара деп коюшат. Машвара же негизи шариятта машура, анан мушавара деп айтылат. Мушавара кеңешүү, акылдашуу, советтешүү деген бул светтик билимде дагы бар. Светтик билимде дагы муну мозговой штурм деп коет. Мозговой штурм деген светтик билимде бул 1930-1931 жылдары пайда болгон билим. 1930-1931 жылы пайда болгон. Ал эми муну китепте бул мозговой штурм деген бул кеңешүү зарылбы же кандай проблемаларды чечүү, баягы бир чечимдерди кабыл алуу боюнча канча жыл мурда, 14 кылым мурда Кудай Таала жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып койгон экен. Көрдүңүздөрбү? Эми сөзсүз буларды дагы видеону кааласаңыздар кайра кайтарып көрөсүздөр. Андан кийин, урматтуу достор, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан негизги хадистер боюнча айтып коеюн. Русул акли ба'дал имани биллахи ат-таваддуду иланна. Акылдын башаты Аллах Таалага иман келтиргенден кийин эле, акылдын эң биринчи башаты эмне экен? Аллах Таалага иман келтирүү. Андан кийин ат-таваддуду иланнас, адамдарга болгон симпатия деди. Адамдарга болгон симпатия бул акылдын экинчи даражасы экен. Биринчи иман келтирүү, андан кийин экинчиси эмне экен? Ал адамдарга болгон симпатия, адамдарга болгон жакшы сезим. То есть адамдарга бир жакшы сезим кылып, ошолордон кеңеш суроо деген мааниде айтылат. Кеңеш суроо. Ва ма истагна мустабаддун би ра'йихи ва ма халака ахадун ан машуратин. Баягы ээн баш өзүнүкүн бербей эле, өзүм мен акылдуумун деп жүргөн адам, акылдуумун деген адам өзүнүн оюнан
байлык тапкан жок дейт, жакшылык тапкан жок дейт. Ва ма халака ахадун анил машурати, пайгамбарыбыз айтып атат, адам, эч бир адам кеңешүүдөн кыйрап калган жок дейт. Фа иза арадаллаху би абдин халакатан, эгерде хадистин уландысы, эгерде Аллах Таала бир пендени кыйратууну кааласа деди, кыйратууну кааласа, kana awwala ma yuhlikuhu ra'yuhu, эң биринчи анын оюн бузат деди. Анын ой жүгүртүүсү, анын мышлениясы бузулат деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Көрдүңүздөрбү? Демек сен баягы мен адамдардан акылдуумун деп адамдар менен кеңешүүнү жаман көрө турган болсоң, демек бул эмне экен? Сен бир акылдуу менен эми жокту суроо табат дейт го. Жокту эмне табат дейт? Суроо табат дейт. Бир нерсени билбейсиң, алымдан сурайсың. Бир нерсени билбейсиң. Мисал үчүн бул кеңешпегендик, бул акмактык да, акмактык. Не үчүн? Кеңешпегендик бул даана акмактык. Эмне үчүн акмактык? Урматтуу достор. Мисал үчүн сиз бир жерге баратасыз, бир адрести таппай атасыз да. Мисал үчүн улица Кирова деген таппай атасыз. Бир көчөнү таппай атасыз дагы. Эми мисал үчүн сиз ошол жерде сурабай коесуз, бул картаңыз жок, эчтекеңиз жок. Сурабай эле жөн эле издеп жүрө бересизби, кыйын болуп. Кеңешүү дагы ошол адрести сурап билип алгандай кандай зарыл болсо, кеңешүү дагы мына ошондой зарыл. Ошон үчүн кеңешүү керек, урматтуу достор. Анан кеңешүү деген, караңыздар, кеңешүү деген ушундай нерсе экен. Кеңешүү дейт, бул баягы артыңды көрө албайсың го. Кеңешүү бул артыңды көргөн сыяктуу дейт. Себеби сен өзүң көрбөй атасың, артыңда бир адам турат, сенин аркаңды көрүп туруп айтып берет да. Аркаңа тикенек жабышып калыптыр деп айтса жакшы да, туурабы мисал үчүн. Кеңешүү мына ошол сыяктуу дейт, урматтуу достор. Демек сөзсүз эмне кылыш керек? Кеңешиш керек. Кеңешүү бул аркаңды көрүүгө барабар. Аркаңды көргөн сыяктуу эле.